болгон акыбалды жакшыртуу үчүн бир топ маселе көтөрдүк. Бул ошол орто билим мектеп турагындагы биздин өспүрүмдөрдүн мындай бир жагдайына байланыштуу ошол акча чогултуулар, ата энелердин чөнтөгүнө кол салуу, мыйзамсыз талаптар, ошол эле учурда китептердин жетишпей аткандыгы, майда чүйдө расходдор, боорго, тряпкага, швабрага, шыпыргычка, дагы кандай толтурат. Мугалимдердин, мектептин класс жетекчилеринин туулган күнүнө, мектеп фондуна, класс фондуна деген толгон токой чогултуулар жөнүндө да. Эми чынын айтканда мунун баары мыйзамсыз. Мунун баары негизсиз да. Анан мына ушул жагдайды токтоткула деп канчадан бери канча мектепти барып чагылдырып, алардын ичиндеги акыбалын көрсөтүп сиздерге алып чыгып аттык. Айрым директорлорду жумуштан алдырдык. Мындай бир күрөш катуу эле болду да. Бирок маселе токтобой, маселеге чекит коюлбай келатат. Биздин башкы мыйзам конституцияда дагы Кыргызстандын жараны акысыз билим алат деген так көрсөтүлгөн берене бар. Бул баш мыйзам менен корголуп атат да. Мына ушул жагдайды биз көтөрүп акыры бул президенттин назарына түшүп, президент бул боюнча өзүнүн указын чыгарып, абдан туура указ чыгарган да. Ошол указын менен дагы тапшырманы койду. Бул жаңы келген Каныбек Капашевичтин ошол министрге чоң милдеттемелер жүктөдү. Бирок биздин ушул азыркы министрибиз эмнегедир бул жагдайга чекит кое албай атат. Мен башынан эле айтып жүрөм да, саясатчы эч качан аткаруу бийлигинде иштей албайт. Саясатчы саясий, алар пиарчы, алар пиар менен гана жашаган болот. Жашоосун көп пиар менен жүрөт саясатчыларда. Ошондуктан саясатчы министр боло албайт эле деп айткан элек. Бирок эми аны убакыт көрсөтөт. Менин ичим жылган жок азыркы Каныбек Капашевичтин саясатына жүргүзүп аткан ишине. Бул менин субъективдүү өзүмдүн пикирим. Маселеге өтө турган болсок, мектептерде баш мыйзам менен тыюу салып атса, президенттин указы турса, эмне үчүн бул нерсе токтобой атат деген суроо мага мындай бир актуалдуу да. Эмнеге бул нерсеге чекит коюлбай токтобой турат? Буга жооп жөнөкөй эле бир логикалык жооп бар. Эмнеге десе, бул мектептин директорлору каалагандай талап коюп, каалаган сумманы чогултууга аларда укугу дагы, эрки дагы, духу дагы жетпейт. Бул чындык. Бирок аларга үстүнөн крыша болуп аткан жүйөлүү факторлор бар. Алар кайсы десе, ошол райондук билим берүү башчылары бүгүн бизге коррупцияга батып калган. Районолор деп коебуз го. Райондун билим берүү бөлүмү жетекчилери директорлорду шапка менен коет, кызматка шапка алып, анан элден түшкөн, ата энелерден түшкөн акчанын долиясын берип турат да. Долиясын берип турат. Ошол себептен алар коркпой, үркпөй, каалагандай акчаны ата энелерден чогултууга жол ачып алышкан. Ошондуктан
райондук эгерде бул нерсе токтомок, анткени райондук билим берүү бөлүмүнүн башчылары таза болсо, министрликте дал ошол мектеп тармагын көзөмөлдөгөн бөлүм башчыларынан баштап, зам министрлеринен баштап, министр өзү таза боло турган болгондо, долиясы сол чөнтөгүнө түшүп аткан акчадан алыс болгондо, демек бул нерсе токтойт беле деген логикалык жоопту айткым келип атат. Ошондуктан биз, урматтуу мекендештер, урматтуу ата-энелер, күрөшөрүбүз, мыйзамдуулукту талап кыла беребиз. Бул бир. Экинчиси, бүгүн бир жылда, мисалы үчүн, былтыркы 4-класстын китеби, жаңы китепти сатып алып атат ата-энелер. Анан ал китеп быйылкы 4-класстар үчүн жарабай калып атат. Эмнеге? Эмнеге бүгүн мектепте китеп жетишпейт, бирок ошол китеп базарда, мектептен таппаган китепти базардан таап атышат. Ушундай бир топ жагдайлар, суроолор бар. Бизге ушул 4-класстын, 6-класстын, кайсы бир 4-класстын китеби былтыр жетишпейт эле да. Ошол жагдайлар боюнча жараксыз болуп калган, эмнеге жаратпай аткан жаңы китепти былтыр сатып алса, быйыл жарабай калып атыптыр. Мына ушул моменттер тууралуу бизге кайрылыңыздар. Биз ушул мектепке байланышкан жагдайды дагы алдыда көтөрөбүз. Маселени министрге барып, маселени кабыргадан коебуз. Ошондуктан биздин телефондорго байланышка чыгып, аргумент, фактыларыңыздар менен бөлүшүңүздөр. Жалпыбыз жапатырмак ушундай мыйзамсыздык менен, өзүн билемдик менен күрөшөлү. Мамлекетибиз качан мамлекет болот, мамлекетибиз качан өнүгөт, качан гана мыйзам иштеп баштаганда, мыйзам талаптары аткарыла баштаганда, мамлекетте өнүгүү астына жылуу болот. Ошондуктан мыйзамда жок нерсени талап кылган мамлекеттик кызматкерлер менен күрөшсөк, кыйылат. Мыйзамдуулукка, мыйзам менен иштөөгө аргасыз болушат. Ошондуктан азыр бизде эми бар эмес, көпчүлүк учурда мамлекеттик кызматкерлер менен көп учурашабыз, көп жолугабыз, суроолор менен барабыз, бирок дээрлик ушул 80% мыйзам эмес, өзүнүн түшүнүктөрүн, өзүнүн мындай бир оюн таңуулай берет да. Бул албетте биздин мамлекеттин өнүгүшүнө чоң терс таасирин тийгизет. Мыйзам баарына бирдей, мыйзам тегиз иштегенде гана биз алдына жылабыз. Мектеп боюнча ушундай достор. Фиксированные камеры. Ограничение скорости 60. Внимание! Снижайте скорость. Внимание! Снижайте скорость. Внимание! Снижайте скорость. Ушундай. Барыңыздарга окуп жетишпей атам достор.